чоо үчүн адам деп өзүнүн жанындагы эле жашап жаткан жан шеригин айтат экен, кээ бирөө башка эле бирөөнү айтат экен. Негизи азыр ыр жаздырайын деген деле оюмда жок болчу. Таң саат 4-тө жөнөтүптүр мага ырдап. Чыгармачыл адамдарга илхом аргандай учурда келет да өзү. Уккан деле эртең менен туруп угуп эле, ачып эле жагып калды. Жашоомо деле тиешеси деле жок. Көп ырдабай, көп интервьюларга барбай, ошо мен ойлоп коем, чыгармачылыкта бир аз менде кризис болуп атса керек го. Алла тону бозумак батыраткандай, агатайым кабагымын ачылмагандай. Аттең, 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 музыкалык сабатым жок. Мен негизи кичинекей кезимден эле аккордеон менен ырдап чоңойгом, аябай жакшы көрөм. Мен жүрөгүмө, мындай үнүмө аккордеон жагат туура келет. Негизи ырдын биринчиден сөзүнөн мурун кулагыңа баягы оону кулат да чындыгында. Талантың болуп туруп делечи, каалооң жок болсо сен чыгармачыл адам боло албайсың да. Кыз киши айрыкча алып кетиш өтө кыйын да. Эгерде сен жан дүйнөңдө тынчтык, жан дүйнөңдө бир бакыт болбосо, сен чыгармачылыгың эч качан алдыга жылбайт. Ушул жаат менен эле калдым окшойт эми. Башка жаатка кете турган деле азырынча ойлорум жок. Аккалы багыны булгалагандар аңарда бирөө бар. Атын айтпайм бирөө бар. Саламатсыздар урматтуу Медиа Ордо YouTube каналынын көрүүчүлөрү, эфирде мен Нурсултан Тынчтык уулу. Бүгүн биздин эфирде өзгөчө конок, өзгөчө булбул добуштуу биздин маданияттын мыкты кызматкери, Чоочун адам аттуу акыркы хит чыгарманын аткаруучусу Элизара Өскөнбаева эжекебиз келип отурат. Рахмат. Кош келипсиз эже. Анда эмесе көрүүчүлөр менен учурашып алыңыз. Чоң рахмат. Барыңыздар менен амандашып жатканыма кубанычтамын. Бар болуңуздар, ар бир үйдө тынччылык, бакубатчылык болсун. Анда эмесе сизден эфир башталган алдында эле бир жагымдуу чыгарма болсо көрүүчүлөр үчүн. Жакшы болот. Анда мен ушу Мамадал Ырысбековдун сөзүнө жазылган Сейиткасы Токтошовдун Туугандарга деген чыгармасын аткарып берейин. Барыңдын тилейме сени, сый урмат менен жашайлы, барыңдын тилейме сени. Кадыры бик мен үчүн, агайын тууган акени, бир кандан тарап бор деп сезе билемин, бир кандан тарап көбөйгөнү, бир бор деп сезе билемин. Баркыңды билип силердин, арубак сыйлап келе. Амансо жүрсө дегеним, бир келген ушул өмүрдө, амансо жүрсө дегеним. Тарактай болуп жадырап, тамырын жайган жашырап, туугандар каалайм бакубат, туугандар каалайм барыңар, чын дилден жашоо бакубат, чын дилден жашоо бакубат. Кол чабуулар эже. Үнүңүз өчпөсүн. Эми сизге биринчи эле суроо мындай болсун эже. Ушул чыгармачылык сиздин өмүрүңүздө сиз үчүн орду кандай? Бул кесиппи же хоббиби?
Албетте кесип, неге дегенде мен өзүм ырчылыкты кесип катары окуп 5 жыл билим алгам. Кесипкөй адистерден биринчиден бул менин кесибим. Себеби мен ошо устатым айтчу эле, сен деген профессионалдуу кесипти алып аткандан кийин силер уктап аткан жериңерден турур да дегендер дашыңар керек деген. Демек бул кесипти аркалоо деген билдирет. Кыргыз эл артисттеринин ичинен кайсыл адамдардын колунан сабак алып калдыңыз? Өзүмдүн устатым Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул Сатылганов атындагы улуттук сыйлыктын лауреаты Роза Аманова эжеден 5 жыл сабак алгам. Анан сырткары биринчи курсумда 1,5 жылдай Замирбек Үсөнбаев агайдан сабак алып калгам дастанчылык боюнча. Анан ал эми сахнага алып чыккан устаттарымдын бири Асылбек Өзбеков агайымдагы салымы чоң. Себеби ошо концертте эң алгач чоң сахнага ошол агайым алып чыккан. Эми эң алгачкы сахнага чыкканда өзүңүздү кандай сезимде болдуңуз? Алгачкы сахнага чыккан албетте толкундоолор эстен кетпейт. Ошо эң алгачкы мен улуттук биздин циркте биринчи Туңгуш театрдын концерти менен ошо Асылбек Өзбеков агайыбыз мен студент кезимде алып чыккан. Бул 2007 жыл болуш керек, же 2006 жыл. Ошо эң биринчи алгач группалашым Баян Ахматовдун Кечиккен махабат деген ыры менен чыккам. Аябай толкундангам. Албетте сахна цирктиги башкача да бир эле жакты карап бурдай бербейсиң. Туш тарабыңдын баары адамдар. Анан аябай толкунданып, сүрдөнүп ошол күндөрүм эмгитигичекти эсимде, көз алдымда. Азыр эми YouTube жанагы TikTok'тордо соц тармактарда аябай трендке айланып кетти кыска убакыттын ичинде. Бир айга жете элек убакытта миллион көрүүчүгө чейин жете тургандай просмотр болуп калды. Эми ушул чоочун адам ыры тууралуу таржымалап айта кетсеңиз, эгер тарыхын билсеңиз, автору ким, кайсыл убакытта уктуңуз, кантип тандап калдыңыз, чыгарма эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Рахмат. Чоочун адамым деген ырдын автору кыргыздын таланттуу кызы, биздин улуттук филармонияда эл шайырлары тобунда эмгектенет. Айгүл Алукулова деген ушу Сарабишин атындагы искусство жана маданият университетинде окуп бүткөн, өзүм студентим, өзүмдүн өкүл кызым болот да, ошол Айгүлдүн ыры. Айгүлдүн жакшы соноондор бар, буга чейин да жараткан, мен буга чейин сүйдүм деген да бир сөз берип, оон жараттырып ырдагам ага чейин. Өзү ырдап жүргөн Жакшыларым деген ырынан улам мен ошо жакшыларымды берчи, мен ырдайын деп сурагам. Анан Айгүл айтып калды: апа, жакшыларымдан башка бир ырым бар деп, экөөбүз үйгө келип калган экен, сүйлөшүп отуруп, анан ушундай ырым бар да апа деп эле ырдап берип калды. Анда бир эле куплет бар болчу, бир куплетин ырдап бергенде эле дароо жагып калды. Анан айттым: ушул ырыңды мага бүтүрүп бербейсиңби? Мага аябай жагып калды. Стили мындай башкачараак экен, кичине тематикасы да башкачараак. Анан мен чын айтсам элдин баары сурап атат да, чоочун киши сериалынан таасирленип чыгардыңар деп. Ал кинону деле билбейт экенмин, көрбөптүрмүн деле, бирок анонсторун көрүп калчу экенмин, бирок маани бербептирмин чын айтсам. Анан аябай ал учурда жакшы эмеге алынган кино экен, эл оосуначы. Анан ушул экөө бирдей убакытта чыгып калды дейин десем, ал мурда эле чыгып жүргөн кино болчу экен. Анан Айгүлгө айтып калдым: ушул ырды чоочун адамым деп бүтүп калды да, бир куплетин ырдап келип эле дегенде эле андан чоочун адамым деп койбойлубу атын десем, Айгүл да: ооба, мен да ушинтип коеюн деп аткам. Анан ырдайын анда бүтүрүп берчи десем эле, ошол күнү түнкү саат 4-төрдө эми чыгармачыл адамдарга илхом ар кандай учурда келет да, өзү чыгармачыл адамдар башкачараак болот эмеспи. Анан таң саат 4-тө жөнөтүптүр мага ырдап, угуп көрсөңүз деп. Укканда эле эртең менен туруп угуп эле ачып эле жагып калды ошол. Анан жагып калып, анан мага ушул ыр буйруп калды десем болот. Мен негизи буга чейин деле толтура ырларды ырдагам. Анан чын айтсам ушу тренд экенин деле түшүнгөн эмесмин. Анан ар кайсы жактан жөнөтүп башташканда эле ойлоп калдым: демек адамдардын жүрөгүндөгү чындыкты чагылдырган, адамдардын жашоосундагы чындыкты баяндаган, демек ушундай чыгарма экен да бул деп. Анан сөздөрү дагы аябай жакты мага. Неге сөз тандайм деп айтпадымбы жогоруда? Анан сөзү ону жакты. Анан аранжировкасын ушу Канат Амангелдиев деген иниме жазып берди. Анан Канат да айтып калды: башкача экен, сломанный ритм деп коет музыка менен, мындай ритми бир бөлөкчө экен, эми аракет кылып жазып көрөйүн деп. Анан бат эле жазып берди ал да. Анан гитарасын болсо ошо жандуу Өзбекстандагы таланттуу Отабек деген мырзага ойнотуп, анан
өзүнөн өзү эле шаршап эле бүтүп калдым. Негизи азыр ыр жаздырайын деген деле оюмда жок болчу. Багып жүргөн, ойлонуп жүргөн ырларым деле жок болчу. Анан эле ушу өзүнөн өзү ушул ыр буйруп келип калды. Анан ырдап калдым. Ырдап калгандан кийин, чыгаргандан кийин аябай көп каттар келди. Дагы деле келип атат. Менин жашоом экен бул ыр. Мен ушул ырдагыдай менин тагдырым дешип аябай анан ойлоп койдум. Бул демек жашоонун чындыгында чындык экен да бул ыр депчи. Бул ыр демек көрүүчүлөр тарабынан жылуу кабыл алынса, демек ошол ырдан адамдардын көпчүлүгү өздөрүн таап жатат да, чоочун адам депчи. Эми сиз ушул ырды жактырышыңыздын себеби да ушул эмеспи? Жашооңузга шайкеш келип. Жашоомо деле тиешеси деле жок, Кудайга шүгүр. Бирок бир чыгармачыл адамдардын жан дүйнөсүндө ар дайым мындай башкача учурлар болуп турат. Чыгармачылыктагы кризис учурлар болот, же чыгармачылыктагы өтө ырдап турган, болуп турган, толуп турган учурларың болот. Анан мен өзүм көптөн бери эле көп ырдабай, көп интервьюларга барбай, ошо мен ойлоп койдум, чыгармачылыкта бир аз менде кризис болуп атса керек го. Анан бул ырды укканда эле дароо жан дүйнөмө жагып калды. Анан неге ырдабашым керек дедим дагы, ырдап чыктым. Анан буга чейин деле ушул сыяктуу ырларды ырдаган мен көп эле. Кеттим дейсиң, сезим жанары, анан эгиз жүрөк, баары эле ушул сыяктуу эле тематикадагы ырлар. Бирок ушул ыр эмнегедир азыркы учурга, азыркы коомго керек болуп тургандай болуп калды. Анан сиз айткандай баары эле сурайт, кандайча, бул кандайча. Анан ар кимдин түшүнүгүнө жараша эми кээ бирөө чоочун адам деп өзүнүн жанындагы эле жашап жаткан жан шеригин айтат экен, кээ бирөө башка эле бирөөнү айтат экен. Кыскасы ким кандай түшүнсө ошондой кабыл алсын дегендей да. Сиз ушул хит болуп жаткан, учурда хит болуп жаткан ырды өзүңүздүн жагымдуу үнүңүз менен угайык. Бале, эң сонун эже андамды айта кетсеңиз, чоочун адам ыры азыр көпчүлүктүн эң сүйүктүү ырларына айналып калды да. Көпчүлүктөр күнү түнү анын ичинде мен дагы бармын. Чыккандан баштап эле угуп келе жатабыз да эмичи. Эми азыр көрүүчүлөрдүн саны да күндөн күнгө көбөйүп атат. Сиздин өзүңүздүн эми жан дүйнөңүзгө жаккан, бөксөңүздү толтурган кайсыл чыгарманы айтат элеңиз?
эгерде дүйнөдө ыр жок болуп бир чыгарма калат, ошону эле угасыз десе кайсысын укмак элеңиз? Ой, билбейм эми. Ырлар мен сүйүп уккан ырлар аябай көп. Алардын ичинен өзүмдүн устатымдын Купуя сезим деген сонун ыры бар. Ал ырды билбейм, көптөр билбеши мүмкүн, бирок өзүнүн сөзүн ошол жүрөгүмөн аябай орун алган ырлардын бири. Ал эми өзүмдүн репертуарымдагы да ырлардан болот да, бир өзүң эле тажабай уга берген ырларың болот да. Ошол ырлардын ичинен мен Бердибек Жамгырчиевдин сөзүнө жазылган Баян Акматовдун Ата эне деген ыры бар. Ошол ырын өзүм репертуарыман. Билбейм элге канчалык деңгээлде жеткен жетпегенин, бирок өзүм дайым ошол ырымды угам да. Ата эне деген ырым. Анан башка уккан ырларым өтө эле көп. Азыркы жаштардын ырларынан да угам. Улуу албетте мен өзүм салттуу музыканы алып жүрүүчү болгондон кийин улуу залкарлардын ырларын дайым угам. Эми азыр жаштар деп айтып калбаңызбы? Жаш ырчылардын саны көбөйүп атат күндөн күнгө. Анын ичинен профессионалдык деңгээлдеги музыканттар да бар, же мындай эле өзүнүн табигый таланты менен чыгып келе жаткандар бар. Эми азыркы коомдо ушундай көз караш болуп калды да, илгерки музыкалар деп Бек Борбиевдин, Сыймык Бейшекеев агаларыбыздын ырларын өзүнчө бөлүп, ал эми азыркы заман талабына жараша ырларды өзүнчө бөлүп жаткан учур болуп атат да. Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Чын эле ушундай бөлүнүп калдыбы азыр эстрада? Эми бөлүнөт да, себеби эмне дегенде ар бир коомдун, ар бир доордун, ар бир убакыттын өзүнүн ырлары болот да. Мисалы мурда классикага айланган кыргыздын сонун керемет ырлары бар да. Ошол эле Рыспай ата баш болгон, Аксубай Атабаев төш болгон, же андан мурункуларды айтсак деле болот да. Атай, Муса төш болгон, ушул аталарыбыздын ырлары бөлүнөт албетте. Ал эски ырлар деп же болбосо ушинтип анан коом өзгөргөн сайын чыгармалар, ырлар өзгөрүп кете берет экен да. Ошол себептен бөлүнөт, аны бөлбөй кое албайсың да эч качан. Бирок мен өзүм улуу мундардын дагы ырларын укканга кирем. Анан жаштардыкын дагы эми азыр заманга ылайыктуу буларды дагы эки ортодо көпүрөдөй болуп жүрөбүз десем да болот да. Анан албетте улуу биздин залкарлардын ырлары, жана мен айткан шедеврлер, классикага айланган бул ырлар өмүр бою өчпөйт, өлбөйт деп ойлойм. Ал эми азыркы заманбап жаштардын ырлары же ушул эле мен кийинки аткарган ырларым балким өчүп калышы мүмкүн деп ойлойм. Сөзүңүзгө аралжы. Негизи бир ыр хит болот бир жылы. Анан кийин бир жылдан кийин башка ыр ордун басат. Андан алдыга кеткен ыр. Ал эми кээ бир классикалык ырлар бар Кыргызстан тарыхында. Өчпөстүк деген наам берилген да, тарыхта калган ырлар. Эми азыр сиз айта кетсеңиз, ушул өчпөс ыр болуш үчүн кандай адам чыгарыш керек же кандай чыгарма болуш керек? Муну эми мен айта албайм, бирок бул кандай десем, мисалы ошол эле Ой булбул күйдүң чок бул деген биздин Окудуң Борбор шаарынан Данышман деген ырлар бар биздин репертуардагы, именно салттуу музыканы алып жүрүүчүлөр жакшы билет. Булар өчпөс, өлбөс ырлар. Андай ырларды жаратыш үчүн кайра атай болуп бирөө төрөлүш керек, же Рыспайдын ырларындай бирөө Рыспайдай ыр жаратыш керек деп ойлойм. Бирок бизге азыр билинбейт да, биз ушул заманда жашап аткан үчүн. Балким биз өтүп кеткенден кийин ушул биз ырдап аткан оондор тарых болуп калаарына биз айта албайбыз да аны. Бирок азыркы оончулар дагы мурдакылардан кем эмес деп ойлойм. Бар, аябай кыйын, мыкты оончулар, сөз жазгандар бар. Эми аны келечек көрсөтөт буюрса. Кимисиники калып калат тарыхта, кимисиники калбай калат. Аны алдын ала Ооба, айта албайсың да. Бирок как мындай музыкант, ырчы катары биздин тарыхта кала турган албетте сонун ырлар жаратып атышат, жаралып атат. Жана жарала берет болуш керек. Бул кыргыздын кайрыктары, кыргыздын салттуу музыкасы, комузу, кыргыз өлмөйүн өлбөйт да. Элиза эже, сиздин соц тармактардан биз да угуп калганбыз, аккордеон менен дагы аябай бир жагымдуу ырларды аткарып жүрөсүз. Эми атайын бүгүн биздин эфирге эстрада жылдызы Элдар Замировду чакыртканбыз аккордеон менен. Ошол Элдар Замиров мырза менен биригип бир жагымдуу чыгармаларды аткарып бериңиз эми. Чоң рахмат ушул сөзүңө аралжы. Мен негизи кичинекей кезимден эле аккордеон менен ырдап чоңойгом, аябай жакшы көрөм. Мен жүрөгүмө, мындай үнүмө аккордеон жагат туура келет десем болот. Анан ушул Элдар иним менен сиздердин YouTube каналынын көрүүчүлөрүнө ырларды аткарып берели. Жайрада
турган канатым жок. Жайлоодо улар үнүн угам жырган, не деген сүйкүм добуш сүйкүм ырган. Карачын ота билип калганда нең ай, бул ырды жүрбөйт беле ар ким ырдап. Музыкалык сабатым жок, кушка окшош уча турган канатым жок. Таңшыған кылгыяктан азип кылдай, боз чымчык сайрап жатат жаным тынбай. Кагазга нота билип түшүрсөм дең ай, ордумдан тыншап туруп кадам жылбай. Музыкалык сабатым жок, кушка окшош уча турган канатым жок. Аттиң, 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 музыкалык сабатым жок, кушка окшош уча турган канатым жок. Кушка окшош уча турган канатым жок. Негизи ушул аткаруучулук жаатында жүргөндөн кийин же профессионал музыкада жүргөндө ырларды сиз эмнесине карап баамдайсыз? Сөзүнөбү же оонунабы? Негизи ырдын биринчиден сөзүнөн мурун кулагыңа баягы оону угулат да чындыгында. А бирок мен деген сөз тандайм. Эгер оону жагып калып эле сөзү туура эмес болсо ырдай бербейм. Сөзү туура келсе анан ырдайм. Негизи сөзгө маани берем. Эми сизге бир өзгөчө бир мындай суроо берейинчи. Музыка тармагында өзүңүздү мындай кумир туткан адамыңыз барбы? Ушул адамдай болсом болот эле деп сыймыктанып жүргөн. Эми албетте устатыңды кумир тутасың да, анан ошо эжедей болуп, бирок эженин билим жагын биз алып кеткен жокпуз. Шакирттеринен эми бар. Билим жолуна дагы эме кылып аткан окуучулары, бирок ошол өзүмдүн эле устаты Муроза эже баш болгон, Саламат эже, Садыкова төш болгон ошол адамдардай болупчу. Алар эмдигичекти жашы өтсө да сахнанын башкача жылдыздары да буларчы. Сахнага чыкканда сахна деген толуп калат да. Албетте ошол адамдардай болуп, ушунча жашка чыкса дагы бизде улуттук филармонияда иштейм мен көп жылдан бери ошол жакта 70-80-60га чыккан дагы биздин ага эжелерибиз эмдигичекти баардыгы ордунда да, мындай сахнага чыкса ошол эле ыры оозунда, дыханиясы өзүнүн ордунда, мындай профессионалдуу деңгээлде эмдигичекти жандуу сонун ырдашат. Ошолордой болгум келет албетте. Эми бул чыгармачылык дүйнөгө киргенден кийин ырдоо, ошол үйүн добуш сизде кайсы тараптан берилди? Же тайке тараптанбы, же өзүңүздүн ата-энеңиз да ырдаган адамдар болушканбы? Негизи өзүмдүн чоң апаларым Оз Комузчу, анан Кошокчу деп коет го, ушундай апаларым болгон экен. Мен эми көргөн жокмун, бирок аталарымдын айтымында. Анан баары эле үндөрү сонун жакшырдайт, өзүм атам деле жакшырдайт, бирок аябай ырдагандарын деле уккан эмесмин, бирок өзүмдүн ошо эжелерим, атам карындаштары сонун ырдайт. Анан тай жагыман деле бар, тайкелерим, тай эжелерим баары эле жакшырдайт. Анан бирок эң негизгиси мен ойлойм каалоодон экен да. Талантың болуп туруп делечи, каалооң жок болсо сен чыгармачыл адам боло албайсың да. Эгер талантың 1% талант деп коет го, эгерде каалооң анан 99% эмгектенсең, анан алып кете аласың. Өнөрдөн сиз эмнени алдыңыз жана
эмнени курман кылдыңыз ушул жолдо? Жакшы. Мындай курман кыла турган деле эчтеке кыла элекмин азырынча, Кудайга шүгүр. Бирок алган нерселерим абдан көп албетте. Өнөр аркылуу элден бат алып келатам. Ушул 17 жашымда келсем, ушу чыгармачылыкка 2005-жылы келгем. Ошол жылдан ушул жылга чейин ошо элдин батасын алып келатам. Азыр көптүр кызмат кылып, элге таанылып келатам. Эч бир жаман жагын ала элекмин албетте. Жалаң гана жакшы жагынан. Ошондой эле болсун. Эң биринчи ошол чыгармачылыкка баш багып жатканда үйдөгүлөрдүн колдоо болдубу? Албетте, ата-энем, бир туугандарың эми үй бүлөң колдоо болсо деген чыгармачылыкты кыз киши айрыкча алып кетиш өтө кыйын да. Анан чыгармачылык менен анан кийин үй бүлөлүү болгондон кийин үй бүлөнү да алып кетиш кыйын. Алар колдоосо болбойт да. Эгерде сен жан дүйнөңдө тынчтык, жан дүйнөңдө бир бакыт болбосо, сен чыгармачылыгың эч качан алдыга жылбайт. Чыгармачылыкты алдыга жылдырыш үчүн колдоо болуш керек, сөзсүз. Ата-энем биринчи колдоп мен ушул окуу жайга алып келген эң биринчи. Анан аркы жагын кайын журтум, ошо жолдошум колдоп улантып кеттим. Esimde biri var, elciretken rüdö var. Elep algan jürgümday emigimde günü var. Elep algan jürgümday emigimde günü var. Elep algan jürgümdün emigimde günü var. Kıyalımda biri var, kılk dey düşkündü de var. Del bir boldum jürgüm, ay degigimde günü var. Del bir boldu jürgüm, ay degigimde günü var. Del bir boldu jürgüm, ay degigimde günü var. Yaxşı tilde tili var, jaman tilde bülü var. Ak kalpağın bulgalagan arаңарda biri var. Ak kalpağını bulgalagan arаңарda biri var. Ak kalpağını bulgalagan arаңарda biri var. Adın aytpayım biri var. Жанда айтсаңыз, өзүңүздү азыр эми ырчы катары элестетесиз да, ырчысыз маданиятта өзүңүздүн эмгегиңиз сиңип калды. Эми 5 жылдан кийин же 10 жылдан кийин келечекте өзүңүздү кандай наамдын ээси же кандай жаатында көрөсүз? Эми ушул жаат менен эле калдым окшойт эми. Башка жаатка кете турган деле азырынча ойлорум жок. Анан эми албетте чыгармачылыкта жүрсөм, канча жылдан бери филармонияда эмгектенип, анан албетте эмгек сиңирген артист болгум келет. Анан эгер ошончолук эле дагы кыйратып иштебесем, эл артист болгум келет албетте. Бул ар бир чыгармачыл адамдын каалоосу болуш керек, жүрөгүндөгү, Кудайым буйрса. Ошондой эле элестетем. Анан албетте мен өмүр бою эле сахнада ырдап жүрө бербейсиң, артыңан сенден сулуу, сенден жаш, сенден үндүү жаштар келип туруп басып кетет да. Ордустуч бул эми жашоо чындыгы да. Анан ошол кезде мен ойлойм, мен мугалиммин го өзүм, анан ошол кезде эле караганда деле ушу мугалимдигимди улантып калам го дейм, буйрса. Сиз эми ырчысыз да, ал эми оончулук, акындык, өнөр сизде неге талант барбы бир аз? Ошол жагы жок менде, ушул даяр ырдыдачы ошо мындай аябай. Мынтип айтам да, мен кээде тамашалапчы ушул даяр оон деле, даяр сөз деле кыйратып, жеткирип, аткарып ырдап алайынчы деп. Бирок чындыгында ар жагымда чымын жок. Ойлонуп деле көргөн эмесмин ошо оон жаратып көрөйүн депчи. Бир да оон жок. Болгону аткаруучумун мен. Ошол эми билбейм, келечекте балким кандайдыр оондор, сөздөр келип калса болуп калар.
эже ушул профессионалдык билим албастан элечи, табияттан эгерде добушу өзгөчө болсо, ырдап жүрө берсе буга тоскоолдук болбойбу? Болбойт, албетте. Туаса талант. Жок, баардык эле ырчылар же болсо баардык эле жылдыздардын музыкалык жактан билими бар эмес да. Бул эң негизгиси талантың менен, эгер кандай десем, талант болсо, сен бул жагынан оргуштап кайнап атсаң сен ката албайсың да. Ошону менен деле талантын көрсөтө берсең болот, бирок ашыктуу өлөт баш жарбайт. Кичине билим алып, өзү үчүн окуп койсо дагы жакшы да. Келгенде эле сиздин айылга көңүлүм сып ашыккан керемет экен о жигит сүрөлү дорун жаштыктын Кыбырдан сизге ыңырларды көңүлүнү жараңырмады жашоодон эч бир өчпөгөн жүрөктү жалын чырмады Анда эмесе урматтуу Медиа Ордо YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто өзгөчө добуштуу маданияттын мыкты кызматкери, көптөгөн хиттерлардын аткаруучусу Элзара Өскөнбаева эжекебиз келип берди. Келгениңизге чоң рахмат эже, жөнөкөйлүгүңүзгө таазим. Анда эмесе биз коштошобуз.